Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Мен сиздерге жабырлануучунун күбөнүн көрсөтмөлөрүн депонирлөө институту жөнүндө кыскача маалымат берүүгө аракет кылам. Кыргыз Республикасынын жаңы жазык процесстик кодексинде жабырлануучунун күбөнүн сотко келбей калышынын объективдүү себептерин ченемдик түрдө бекитүү максатында депонирлөө институтунун киргизиши шартталган. Депонирлөө үчүн укуктук негиздер: жазык өндүрүшүнүн бар болушу, жактоочу адвокаттын шектүүнүн өтүнмөлөрү, жабырлануучунун күбөнүн сотко келүүгө төмөнкүдөй тоскоолдук шарттары бар болгон учурда тергөөчүнүн, алдын ала текшерүү органынын ыйгарым укуктук кызматкеринин өтүнмөсү, Кыргыз Республикасынын аймагында тышкары туруктуу жашашы, чет жакка чыгып кетиши, ден соолугунун оор абалы, коопсуздук чараларын колдонуу. Депонирлөө үчүн укуктук негиздердин бири жашы жете элек жабырлануучуларды жана күбөлөрдү психикалык залал келтирүүчү таасирден арылтуу. Жабырлануучунун жана күбөнүн көрсөтмөлөрүнүн депонирлөөсүнүн белгилери: депонирлөөнүн демилгечилери, жактоочу, адвокат, шектүү, тергөөчү, алдын ала текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызматкери, депонирлөөнүн аткаруучусу, тергөө судьясы, далилдөөнүн консервацияланган булагы кылмыш ишин түздөн түз кароодо сот тарабынан текшерилет жана бааланат. Депоненттерди кайрадан суракка алууга жол берилбейт. Бирок иштин маңызы боюнча кароодо жабырлануучуну күбөнү кайталап суракка алууга, алардын көрсөтмөлөрүн тактоо же сотко чейинки иш өндүрүшүндө тергөө судьясы тарабынан суракка алуунун жүрүшүндө ачыкталбаган башка шарттар боюнча зарылчылык келип чыккан учурда жол берилет. Депонентти суракка алуу соттук тергөө эрежелери боюнча өткөрүлөт. Депонирлөө ачыктык, тараптардын катышуусу, алардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгы кепилдиги менен камсыз кылынат. Көрсөтмөлөрдү депонирлөө соттук отурум протоколу менен таризделет. Тергөө судьясы соттук контроль функциясын аткарууда жабырлануучулардын күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн депонирлейт. Тергөө судьясы өтүнмөнү алган учурдан тартып 3 сутканын ичинде карайт жана анын жыйынтыктары боюнча өтүнмөнү канааттандыруу же аны канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө жүйөлүү токтом чыгарат. Өтүнмө канааттандырылган учурда судья 3 суткадан кечиктирбестен сурак жүргүзөт. Бул жөнүндө прокурорго, жактоочуга жана жактоочу тараптан процесстин катышуучусуна кабарландырылат. Көрсөтмөлөрдү депонирлөө жөнүндө өтүнмөнү канааттандыруудан баш тартканды жөнүндө тергөө судьясынын токтому апелляциялык түрдө даттанышы мүмкүн. Сотко жөнөтүү үчүн негиздердин бар экендигин көрсөткөн шарттар келип чыккан учурда тергөөчүгө көрсөтмөлөрдү депонирлөө үчүн кайталап кайрылууга жолтоо болбойт.